Mayısını Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Колуңардан келген жардамыңыздарды бериңиздерди суранам, ошол баламдын келечегине, жашоосуна. Кандай болуп эмне жара чыкты эле ошол боюнча айтсаң? Кичинекей эле ширеңкенин учундай болгон жараны ушундай чоң кылып алдык да. Индияга жиберип, ошоктон 9 курс химия алып келдик. 3-чү химияны алгандан кийин эле тили агып түшүп калды. Кичинекей эле мындай кусочек эле калды да, оозунда тили агып эле жок болуп кетти да. Тилин салып беребиз дешкен, Индияда салышат экен, аны кандай кылып салышат экенин билбейм, бирок андай салышат экен, аякта бар экен, билишет экен. Ошо искусственный тил окшойт да. $14,000 баш аяк керек болуп жатат. Ошол сумманы чогултканга бизге колдоо көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз, суранабыз. Биринчи байлык ден соолук деп жалпы жакшы билгениңиз менен, бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билгендей эле ден соолугуна байланыштуу жаштардын санынын көбөйүп жаткандыгы албетте ар бирибизди капа кылбай койбойт. Бүгүн дагы буюрса 28 жаштагы Алишер мырзага бир аз да болсо жардамдашканга, анын жакшы болуп кетишине себепкер болууга келген учурубуз. Келиңиздер биргеликте дал ушул мырзага жардам берели. Hürmetlerim, hamdülillah sizlere hayatım, cezametlerinize şükür. Zaten mısırların siz profesörü. Mayısını Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tasarlarınıza, bazı cezametlerinize senin adı duaları, adı sözleri, beni lütfetecek. Sözlerden bazı cezametlerinize üzerine, sebeplerinize. Саламатсыздарбы? Дал ушул өзүңүздөрдү тааныштырып, андан сырткары уулуңуз Алишердин диагнозу кандай, ошол боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Саламатсыңар кыргыз элим, кыргыз журтум. Мен Элтаев Алишердин мамасы болом. Элтаев Алишер ушу 2022-жылдан баштап тил рак оорусу менен ооруп калды. Ушу тилине кичинекей эле бир нерсе чыккан. Ошондон эле онкологияга барып эметип эле анан ооруп дарыланып баштадык. Рак деп чыгышты. Ошо менен биопсия алышып, дарылап башташты. Бул Кыргызстандан 5 курс химия алдык. Анан бияктан жакшы лечение болбой койгондуктан, эффективный болбой койгондуктан бизди эмеге жиберди, Индияга жиберип, ошоктон 9 курс химия алып келдик. Бирок аякка барганда да аябай кыйын эме күндөр болду, кыйынчылыктар аябай өттү башыбыздан. Ошо баламдын тилинен рак болгондуктан метастаз жүрүп кетиптир 100%. Ошондуктан буга оозу менен тамак жегенден мунун ичине катектер коюшту. Ошо азыр оозу менен тамактана албайт. Ичинде трубкасы бар, эмесинде мындай тамакты ушактан куюп беребиз. Оозу менен болбойт. Анан ошо 9 химиядан кийин бияка каражатыбыз жетпей калгандыктан Индиядан кайта Кыргызстанга келдик. Кыргызстанга келип ошо 6 курс химия назначать эткен. Каражатыбыз жетпей, кыйналып аябай элден дагы жардам сурап, элдин жардамы менен ушу Кудай буйруса 6 курс химиясын алдык. Анан азыр ошо кайта Индияга 6 курс химиясынан кийин кайта Индияга жөнөш керек болуп атат. Ошо баламдын МРТси, обследованиясы, аны мунусуна ошо $14,000 сурап атышат. Кудай буйруса аякка барып, кайта дальнейший лечениясын жазып берип, ошого чакырып атат Алишердичи. Ошондуктан биздин каражатыбыз жок. Такыр уже кыйналып, ошо кайта кайрылууга туура келип калды. Ошо кыргыз элим, эл журтум, колуңардан келген жардамыңыздарды бериңиздерди суранам, ошо баламдын келечегине, жашоосуна.
Буга чейин дагы көптөгөн ошо социалдык тармактарда жардам сурап кайрылгансыздар. Биринчиси ийгиликтүү болуп, мынакей Индияга да барып келдиңиздер. Бирок баягы дайыма жанында жүргөн жубайы катары Перзат ушу жолдошуң дагы ал нерсенин пайда болушу эмнеден деп айтышты, деги эле кандай болуп, эмне жара чыкты эле, ошол боюнча айтсаң. Бул менин оюмча бул ушу Кыргызстанда ушу жаштар ушу тамак ашка маани бериши керектигин мындай баса белгилеп айтып кетким келет. Ушу жаштар өзүңөрдүн ден соолугуңарга кайтегер карабастан ушу тамак аштан биринчи көзөмөл алгыла. Жолдошум дагы ушу эми билбейм, бирок тамак аштан да болуп калды, авариядан дагы травма болуп ошондон өтүшүп кетти да. Анан Кандай жара эле? кичинекей эле бул ширеңкенин учундай болгон жараны ушундай чоң кылып алдык да. Ошо бир жыл ошо немеге барды, табипка. Ошонун дарыларын ичип атып, анан кыргызчылык кылды да. Анан уже натыйжа жок, уже ооругандан ооруп, кыйналып баштаганда анан аргасынан кайра ошо онкологияга барышты. Индияга барып келдик деп айтып калдыңар. Ал жактан кандай жыйынтык берди, кандай диагноз коюлду, деги тилдеги рак. Бул ошондой эле коюлду ал жактан деле? Жок, бияктан 4-стадия берген, бирок аякка барганда 3-стадия деп чыкты. Биякка баргандагы бара электеги состояниясы менен азыркы состояниясы аябай асман менен жердей да. Ошо Индияга барып, ошо Алишер ушундай акыбалга келип отурат. Кудай буйруса аябай чоң, мен сөз менен да жеткирип бере албай атам, анткени Индияга чейин акыбалы кандай эле, азыр кандай, бул аябай чоң бир бизге бир үмүт, сүйүнүч десем да болот да. Демек дагы алдыда буйруса дагы элдин жардамы менен акча чогулуп калса, кийинки этабына барасыздар. Анан эже айтсаңыз, негизи эле ушул балаңыз кичинекей кезинен баштап эле ошо ден соолугу кандай эле, азыр эми сүйлөө речи дагы бир аз да болсо басаңдай түшүптүр. Ошол боюнча. Балам аябай жакшы бала болуп чоңойду, Кудай буйруса. Балам ыймандуу, жакшы бала, спортивный бала болуп чоңойчу, мындай атаандашып, оокат кылып, аябай өзү аракетчил болчу. Бүт жумушту кылчу, үй жумушту да, сырткы жумушту дагы бүт кылганды билчү балам, эмгекчил. Өзүнүн целин койсо ошол экеге аракет кылып, өзүнүн күчү менен монтип эметчи да балам. Кылам дедиби, кылат ошонун баарын. Эч кандай жумуштан мындай уялып, тартынчу эмес, баарын кылчу. Анан билбейм эмне болуп кетти балама. Өзүм деле түшүнбөйм. Бул эң кичүү балам, 3 эркек балам бар, эң кичүүсү ушул балам, менин кенжектайым. Ошол балам аябай жакшы, кандай десем, мээримдүү, үй бүлөгө да жакшы караган. Эми апа, сүйлөп жүрүп эле бир моментте азыр эми тилден айынан сүйлөй да албай атпайбы? Бул нерсе дагы оор тийип атса керек, өзүнө дагы мындай кандай өзгөрүүлөр болду? Ооба, өзгөрүүлөр аябай болуп атат. Өзү дагы нервтенип, аябай эмоциональный болуп кетет, бир аябай характери эметилип кетет, жарылып эметип кетет. Анан бир тикеден кийин туруп эле кайта кечирим сурап, ушинтип алдым мама, же ушинтет да. Өзүнүн ден соолугуна деле ушундай болуп атат да, тийип атат. Негизи кичине эмелер бар окшойт да, химиянын действиялары бар окшойт. Негизи побочный эффекттер болду, баламда болуп атат. Бирок өзүнүн аракети, өзүнүн үмүтү менен өзү үмүттөнүп, аракеттенип, эметипчи, өзүн мындай оору менен деле көтөрүш кыйын. Негизи тикене кирип кетсе деле чыдабай атпайбыз, бирок моундай оору менен балам аябай эрки күчтүү экен. Ушунуңдан жазба балам. Ошону айтат элем, Кудай буйруса ушунча эл дуа кылып, ушунча эл жардам берип эметип атат. Эми ушулардын дуасы менен, эл журттун жардамы менен балам Кудай буйруса сакайып айыгып кетсе экен, ошо бакыт алайлуу болуп эле ушу семьясы менен биздин маңдайыбызда жүрө берген деген чоң үмүтүбүз бар. Негизи эле азыр эми буйруса Индияга барасыздар, андан кийин Алишерде багы тил аябай эле кичинекей эле калыптыр, мен көргөнүм боюнча. Эми 3-чү химияны алгандан кийин эле тили агып түшүп калды. Кичинекей эле мындай кусочек эле калды да, оозунда тили агып эле жок болуп кетти да. Анда да аябай стресс болду балам, аябай 3 күн күнү түнү ыйлады балам. Андан көрө тилимди кестирип салсам буга жетпейт билем, ушундай айтты да, өзү да аябай ойлонуп, аябай стресс болуп, ушинтип күнү түнү 3 күн уктаган жок, аябай нерв болду. Ошо химия 3-чү химияны алганда эле тили агып түшүп калганын байкабай калды. Бул өзү оозун тазалап турат эле да. Анан күзгүгө барып эле тилим жок калыптыр деди да, анан карасам эле тили жок калыптыр действительно. Ошентип анан азыр эми көнүп эметип калды. Анан буга деле араң көндүк, трубка менен деле көнө алган жок.
оозум менен тамак жей берем, тамак жейинчи деп эле врачтарга ушинте берди. Анан тигилер нельзя деди да. Потому что мунуку бияктан биз барганда уже 100% метастаз жүрүп кетиптир, кулагынан, мурдунан өтүп кеткен экен. Ошондуктан мунун ичине трубка коюп атышат да, болбосо мурдунан кое беришмек экен питаниянычы. Анан ошо менен ушинтип эметип калды, ушуга да шанс болуп ушинтип химияларды көтөрүп атат. Кудайга шүгүр, балам ошо күч кубат берип, элдин дуасы ошо жакшы жардам берет экен. Мисалы үчүн алдыда Индияга баргандан кийин баягы тилдин ордуна бир нерсе кылат бекенчи, ушу менен Алишер сүйлөй албай калабы? Жок, эме деп атышат, мореки азыр баргандан кийин, бул азыр 6 курс химиясын алып кайта Индияга баргандан кийин аяктан муну МРТге салат. МРТге салышып, анализдеринин баарын алып, анан может баары жакшы болуп кетеби, может ошо операциянын немелерине даярдашып атабы. Негизи айтышкан, ушу маягына эме коюп, трубка сыяктуу бирдеме, анан тилин салып беребиз дешкен. Индияда салышат экен, аны кандай кылып салышат экенин билбейм, бирок андай салышат экен, аякта бар экен, билишет экен. Ошо искусственный тил окшойт да. Кудай буйруса. Азыр эми баягы балдары кандай кабыл алып атат? Берзат, негизи эле алар деле туура кабыл алып, Алар уже көнүп эле калышты. Алишердин сөздөрүн баягы биринчи сүйлөп көргөн адам түшүнбөсө, балдары түшүнөт, биз өзүбүз түшүнөбүз. Балдары мындай кадимки эле кабыл алып эле көнүп калышты. Ошол. Негизи эле азыр тамак ашы эмнелерди ичип атат? Көбүнчө ошо тамактардан ошо шорпого разбавлять этип, баардык нерсени эле өткөрүп жейт, баягы запрещенный тамактардан сырткарычы. Анан блендерден өткөрүп, атайын пакети бар, питательный пакет, ошого эме смести куюп туруп, анан ошол аркылуу бул ичиндеги катетер аркылуу ичет да. Эми өзүбүз көргөндөй эле азыркы учурда баягы мынча каражатты $14,000 чогултууга деле өзүбүздө шарт жок чындыгында. Элдин жардамы менен канчасы топтолуп калды, сбор деле жаңы эле ачтыңыздар окшойт, Бул реквизиттер Алишердики болгон үчүн Алишер, ал маалыматты Алишер гана айтып бере алат да. Özümün de tahsilinde böyle beslesin. Üstü zaten nenesi üstünün besin dersi süper. Inde su ispalandığından hüftet bende. Ana hısı beraber süratini pördün. Anan su bir savaşlarından zaten inde ben bir sütünün hensatının mesela süpersinde Süratten özümü sütberinden zöhret süpersinde süratten hele hense etti hense emir etti süren adını hele ahtat süden sürün süper denesse gözü de tırından sarasa derse tırın zöhbetten herhalde ne sebepten ne Bizut bazı satçıların özelliklerine ne rastlıyorsa. Sözün zaten sanatın nestehri haberdize. Hatta satçıları sehaberdize seviyorsa. Yani satçıların senin atının haberden böylesi ahsazadasın tavsiyeler üstünü tav arasında ettiğinden ne tutulup nadat. Tüsü zattı da zattı. Nasıl hatta. Tüsü zaten sen alanında sen de sıtını nahsa tavsiye tavsiye Tüsü de hem suat zaten suatsa. Hem sözü de hıpat vatası. Hem de anne hüsnü. Tüsü zaten ne tasarsadın. Ben size halıfanın müzada halıvam sultan selamet etse size söyle rahmet. Anan müsaafı gündüzü
Hele size hayat atarız, birbirinden ruh hayat atarız. Sizden zaten söyleriz. Şimdi hızın böyle tatlısı, entetinin ön bizlerinin doğru aradı adetindesi. Üstünde tabi senin böyle tat, sizden daha da zaten söylep hayatı, hayırlı özerin. Sonra biraz senin de düşünürsün, bu her ustaları, böyle tahlillenin hazırlığını da zaten de tatlısı, pradüstü, daha netse, pradüstü, arasında sevmiş, ayrına da rahmet söylüyor. Size de rahmet, zaten de bana satılıp, zaten hızlıp göster. Sofranızdan sizden zaten zaten üstünde öğü vaxtları, taşları zaten de yapıyorlar. Yani sizlerin nerede sorunuzda dizilsin, nerede öpüyor. Ben de şahane bir şey, yüzümde de böyle sezlet, şahane bir neyse. Sizine hızlıp, tüp zaten de yapıyorlar. Sizin hayat ettiğinde rahmet söylüyorlar. Ошо кыргыз элим дагы ушу балама жардам берип коюңуздарды суранабыз. Үй бүлөбүз менен баарыбыз. Колуңардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Ушу абдан суранабыз. Азыр аябай муктаж болуп турабыз. Ушу баламдын кийинки лечениясына керек болуп турат. Ушу айла жок. Эчтекебиз деле калбай калды. Ошондуктан кайта эле ушу кыргыз элге, кыргыз эл журтуна ушу кайрылып атабыз. Колуңуздан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар ушу баламдын жашоосуна, химияларына, келечегине да кийинки келечегине. Ушу чоң жар айылынын тургундарына, Күнт айылынын тургундарына, ушу Сокулуктун акимиятына чоң рахмат. Жардам берип атышат. Колуңардан келген жардамыңарга чоң рахмат. Ушу өзүңөргө кайта экесе болуп кайтсын. Баарыңарга ушу ден соолук каалайм. Дегиле жер жүзүндө адам балары оорубасын. Чоң рахмат, аман болгула силерге. Урматтуу кыргыз элим, баягы көптү көрсө көл болот дейт. Ушул Алишердин дарылануусуна аягына бир аз эле калды. Ушу $14,000 ичинде ушу контролдук анализдери тапшыруу, ПЭТ-КТ, МРТ баардык нерсе менен ушу $14,000 баш аяга керек болуп жатат. Ошол сумманы чогултканга бизге колдоо көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз, суранабыз. Оорунун ден соолук жалгыз демекчи, өзүңүздөр көргөндөй эле Алишер мырза азыркы учурда жалпы коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Келиңиздер биргеликте дал ушул мырзанын дагы да болсо келечегине жакшы бир жөрөлгө болуп, ага колдоо көрсөтүп, колубуздан келген сумманы жардам берүүгө аракет жасайлы. Эч ким бул дүйнөдө оорубасын дейли. Сак саламатта туруңуздар, кызматыңыздарда Таңыруу Молоева.